Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин биз баардыгыбыз өлүкпүз аттуу сериалдын 8-бөлүгүнө келгенбиз. Анда эмесе даяр болсоңуздар ошол тасманын кийинки бөлүктөрүнө өтүп улай берели. Достум, эгер сиз биздин каналыбызды Москва жергесинен көрүп, Санчо Бек каналы эмне үчүн тасмаларды чыгарбай калды деп кабатыр болуп күтүп калган болсоңуз, бүгүндөн баштап сиздерди күттүрбөөнүн үстүндө иштөө менен алек болуп жатабыз. Адегенде тасма башталгычаңды Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандарыбызга тиешелүү жардамага көңүл буруп коюңуз. Эгер сиздин жумушуңузга керектүү документтердин кандай түрү болбосун жасатууга муктаждык болуп калса, өзүбүздүн эле бир тууган байкебизге кайрылсаңыз болот. Регистрация, ИНН, СНИЛС, медкитепче, паспорттун көчүрмөсү, Сахарованын жашыл картасы жана башка ушул сыяктуу документтин түрлөрүн Иса мырза жасап бере алат. Андыктан төмөндөгү байланыш сандарына коңгуроо кылсаңыз болот. +7 901 547 86 17. Буга чейинки бөлүгүндө көргөндөй Квиннам каармандарыбыз олтурган жерге чыгып Чхонсанга кол сала баштаган. Анда башкалар Чхонсанга жардам бергенге аракет кылып Квиннам менен мушташышып, бирок эч биринин алы жетпей Квиннам чындап эле халкка айланып кеткенде эсимал. Бир кезде Намранын көздөрү дагы бир жолу кызарып алып Квиннамга кол сала баштайт дагы тамбаштан ыргытып жиберет. Бирок Квиннам бул жолу дагы өлбөй калып, колу сынганына карабай ордунан турганга аракет кылып, Намраны өзүнө окшош экендигин түшүнүп калды окшойт. Биз мындан соң жоокерлер жырткычтардын бирин кармап алып, анын үстүнөн изилдөө ишин жүргүзүп жаткандыгын көрөбүз. Бирок алар вирустун жандырмагын эч эле таба албай айлалары кетип калган кезде, биз буга чейин билгендей тергөөчүлөр унаа менен окуучу кызды сүзүп кеткенде жоокерлер аларды таап алган эле. Көрсө тергөөчү бул вирусту ойлоп тапкан Линин ноутбугу жөнүндө айтып бериптир. Ли тергөөчүгө айтып бергенде анын ноутбугунда вируска каршы дары жөнүндө жазылган эле. Көрсө жоокерлер тергөөчүнү куткарып жатканда алар сүзүп кеткен окуучу кызды да куткарып алып келишиптир. Бирок бул кыз дагы Намрага окшогон жарым зомби, жарым адам кыз болчу. Ошондуктан ал өзүнүн эски таанышы ал жерге куткарылып келген балага жолугуп, "Мен сени жегим келип жатат" деп анын жүрөгүн түшүрүп коет. Бул убакта тамбашта кайрадан чогулуп олтурган каармандарыбыз ал жерге учактын келгенин көрүштү. Көрсө жоокерлер мектепке Ленин ноутбугун тапканга келишиптир. Анда жоокерлер каармандарыбыздын жанына келип, "Биз силерди куткарабыз. Бирок биринчи өзүбүзгө берилген тапшырманы аткаралы" деп мектепке кирип зомбилерди өлтүрүп эле ноутбукту издеп жөнөшөт. Бул убакта мектептин башка бөлүгүндө жүргөн жаачандар учактын келгендигин көрүп, тамбашка чыгуу менен алек боло башташат. Жоокерлер лаборатория бөлмөсүнө барып өздөрүнө керектүү ноутбукту табышып, аны алып чыгышат дагы тирүү калган каармандарыбызды учакка бирден жүктөөнү көздөй башташат. Бирок ушул маалда тирүүлөр жайгашкан аймакта чоң бир маселе туулуп калды. Көрсө биз буга чейин көргөн жарым адам, жарымы зомби инчи ал жердеги баланы тиштегилеп салыптыр. Эң кызыгы, ал кызды жоокерлер текшерген кезде кыздан зомбиге тиешелүү эч кандай көргөзмөлөр чыккан эмес. Ошондуктан муну көргөн аскер башчысы каармандарыбызды куткарып жаткан жоокерлерине буйругун берип, балдардын бардыгын таштагыла дагы өзүңөр ал жерден учуп кеткиле деп айтат. Анда жоокерлер буйрукту кынтыксыз аткарышып, каармандарыбыз эмне болуп жаткандыгын түшүнүшпөй, жоокерлер бир кезде учакка олтурушат дагы ал жерден кетип калышат. Бул убакта тамбашка чыгып бара жаткан жаачандар дагы эч нерсени түшүнбөй эле калып кетишти. Биз мындан соң Ончонун атасы Намсоджону көрөбүз. Ал шаар аралап зомбилерден бекинип кызын куткарганга бара жатып, жолдон арганда кырсыкка учураган адамдардын жардам сурагандарын көрөт. Бирок аларга убактысын кетире албагандыгын түшүнгөн Намсоджо куралын жана бир аз тамак аш таштайт дагы сапарын улап кете берет. Бул убакта энчини текшерүүгө алган жоокерлер аны адам дагы зомби дагы экендигин түшүнүшүп, эми мындан кийин Хёсан аймагынан эч кимди куткарбагыла. Ал жактагылардын бардыгын зомби деп эсептейбиз деп чечим чыгарышат. Ошондуктан буга чейин Хёсандан куткарылгандардын колдорун байлап, аларды башка жакка бөлүшүп, атайын даярдалган темир торлорго камай башташты. Бардык нерседен үмүт үзүлгөн каармандарыбыз тамбашта олтурса эле бир кезде жамгыр жаай баштайт. Арадан канча күн өткөнү белгисиз аябай суусаган каармандарыбыз жамгырдын суусуна тоюшуп, Кудайдын берген ырайымына кубанып эле ыйлай башташат. Көрсө зомбилер акырын үндү дагы катуу угушкандыктан жамгыр жаап күн күркүрөй баштаган кезде, күркүрөгөн күндүн үнүнө өздөрүн жоготуп кулактары тунуй баштады. Бул нерсени Чхонсан дароо эле байкайт дагы, бул бизге келген мүмкүнчүлүк болду окшойт. Күркүрөгөн күндөн жырткычтар өздөрүнө келе албай жатса, жааган жамгырдан жыттар дагы аралашып келет экен. Бизди эми куткарганга эч ким деле келбесе керек, ошондуктан качып кетели. Мындай мүмкүнчүлүк эми келбей калышы мүмкүн деп эле эки-экиден жетелешип алып качып жөнөшөт. Бул убакта жаачандар дагы тамбашка чыккандан пайда жок экенин билишип, тоо жакка качып жөнөшөт. Чхонсан болсо бара жатып мектептин короосунан жырткычка айланып кеткен апасын көрүп калды. Тесу! Хватит. Башкалар билбей эле ал аялды сабай берсе, муну көргөн Чхонсан чыдабай өзүнүн достору менен мушташып, апасынын жырткыч экенине карабай эле куткарганга аракет кыла берет. Бир кезде ал жердеги чыккан ызы чууга башка жырткычтар дагы келе баштайт. Анда Ончо Чхонсандын колун кармап, аны өзүнө келтирип качып жөнөшүп, бул убакта жаачандар дагы каармандарыбыз бара жаткан жакка жөнөп калышкан. Качып бара жаткандардын арасынан Менчи деген кыз адашып кетип, каармандарыбызды таппай калып, бул убакта качып бара жаткан эки топ бири-бирин көрүп калышат. Ошентип жаачандар каармандарыбыздын кээ бирин куткарышып, алар имараттардын бирине кирсе, анын ичинде
дагы жырткычтар толгон токой экен. Анда жаачандардын арасынан жарадар болгону жырткычтарды кармап калганы бөлмөгө кирип кетишип, бирөөсү гана эшикке чыгып кеткендиктен башка жака качканга туура келет. Бул убакта топтон адашып кеткен Минчи дагы жырткычтарга жем болуп кетти. Жоокерлер болсо Линин ноутбугундагы видео таспаны көрүп жатышып, ал жерде вируска каршы эч кандай дарыны таба албай коюшат. Көрсө Ли өзүн видео тасмага тартып бул нерсенин дарысы жок. Болгону жырткычка айлангандардын баардыгын өлтүрүш керек деп айтыптыр. Сыягы барымтак алынган Хёсан аймагын эми жок кылышат окшойт. Бул убакта Намсоджо такыр эле токтобой кызын куткарганга токой арылып ар кандай белгилерди таштап бара жаткан. Биз буга чейин билгендей бул жаачан Хари деген кыз бир тууган инисин издеп жүргөн эле. Көрсө каармандарыбыздын арасындагы Юджин бул Харинин иниси экен. Анда эки бир тууган бири-бирин тирүү экенин көргөндөрүнө аябай кубанышып, бир кезде алардын жанына Тесу келип сөз баштап калат. Көрсө Тесу бул жаачан кыз Харини мурдатан эле аябай жакшы көрчү. Ошондуктан апаат келип бардыгыбыз жакында өлүп калышыбыз мүмкүн. Мен өлүм алдында болсо дагы сага жакшы көргөндүгүмдү айтып коеюн. Мен сени сүйөм деп Хариге айтса, Хари аябай толкунданып кетти деп айтор. Ордунан туруп алып аны чапкылай баштайт. Сохёктун байкашынча каармандарыбыз бекинип отурган бөлмө спорттук бөлмө болчу. Ошондуктан ал жерде ар кандай темир шаймандар жана спортко катышуучулардын жаракаттан тосуучу кийимдери бар экен. Ошондуктан алар темир шаймандар менен жырткычтардан коргон жасашып, олтура бергенден пайда жок деп ал жерден чыгууну мерчемдей башташат. Бул убакта аскерлер окумуштуулар менен жырткычтарды жок кылуу үстүндө иштешип, вируска каршы дары издеп жаткан кезде аскер башчысына маалымат келди. Көрсө алар курчап койгон Хёсан аймагын жырткычтар тешип чыгып башка аймактарга да тарала баштаптыр. Вперед! Ошентип чыгып эле жырткычтар менен күрөшө баштаган каармандарыбыз өздөрү жасаган коргонун жылдыра алышпай, көздөгөн ойлору бир аз ишке ашпай калды окшойт. Квиннан болсо бул убакта дагы деле тирүүлүктө Чхонсанды издеп жүргөн. Бир убакта каармандарыбыздын арасынан Чуньон деген баланы жырткычтардын бири колунан тиштеп алып, анда Чуньон жырткычка айланарын түшүнөт дагы сыртка чыгып эле каармандарыбыздын чыгып кетишине көмөк көрсөтө баштайт. Бир кезде зомбилерге тиштелген Чуньон дагы өзү бир кезде толугу менен жырткычка айланды. Бул убакта аскер башчысына аналитиктердин бири келип маалымат берет. Анын айтымында эгер Хёсандан бир эле жырткыч чыга турган болсо өлкөнү бир жумада эле толугу менен вирус каптап кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиздер канча адам жоготтук деп ойлонбой канчаны куткарып калганды ойлонуңуздар десе, аскер башчысы бир чечимге келип Хёсанды толугу менен бомбалоону чечет. Бул убакта каармандарыбыз имараттын экинчи эшигин ачайын десе ал жак сыртынан бекитилиптир. Алар эмне кыларын билбей бир жагынан жырткычтар менен күрөшүп, экинчи жагынан эшикти ачканга аракет кылышып, ончо эшикти түрткүлөй баштаган кезде эле эшикти бирөө ачып жиберет. Көрсө ончонун атасы Намсоджо кызын куткарганга мектепке жетип келип калыптыр. Алар дароо эле ал жерден чыгып Намсоджо өзү келген жак менен балдарды алып качып жөнөп, теннис ойной турган жерге киргенде аларды жырткычтар курчап калат. Айласы кеткен каармандарыбыз зомбилер менен бетме-бет мушташа башташты. Бир кезде Намсоджо кызы менен коштошуп, силер баардыгыңар бул жерден качып кеткиле. Мен аларды өзүм алаксытып турам деп ончонун жок дегенине карабай Намсоджо жырткычтарды өзү жака тартып, каармандарыбызды теннис короосунан чыгарат дагы эшикти жаап калат. Ошентип алыстан келген Намсоджо кызын көп деле куткара албай ал жерде жырткычтарга жем болуп калып кете берди. Бул убакта Квиннам каармандарыбыздан адашып кеткен жаачан баланы таап алып, сен Чхонсанды көрдүңбү деп эле сурай баштайт. Анда жааткан бала мен аны тааныбаймын десе, демек сенин пайдаң жок экен деп эле тиштегилеп салды. Бул убакта качып бара жаткан каармандарыбыз курулуштун ичине кирип, ал жерден дагы жырткычтардын аябай көп экендигин көрүшүп, айласы кетип экинчи кабаттын терезесинен чыгат дагы балкон жасала турган жерге бекинип калышат. Бул убакта Квиннам жаачан баланы өлтүрүп коюп, андан нары сапарын улап, каармандарыбыз качып бара жаткан жактан жыттарды сезип ошол жака жөнөп кетет. Бул убакта жоокерлер жырткычтардын канчалык бийиктиктеги үнгө чуркагандыгын түшүнүшүп, шаардын 4 жерин тандашып ал жака үн чыгара турган дрондорду жөнөтүшүп, жырткычтар чогулган жерди жардырууну мерчемдешет. Бул убакта камалып отурган каармандарыбыз бир кезде бирөө Чхонсан деп эле кыйкырып жатканда угуп калышат. Көрсө жанагы Квиннам аларды таап келип алыптыр. Ал бир кезде эч нерсени карабай эле Чхонсанды кармап туруп, колун тиштеп салып, катуу үндөн кулагы тунуй баштаган кезде Чхонсан аны түртүп жиберет. Ошентип колу тиштелген Чхонсандын дагы ичер суусу көрөр күнү аз калды окшойт. Ал эми өзүнүн жырткычка айланарын түшүнүп, досторунун бардыгы менен коштошуп, өлүп баратып дагы максатыма жетейин деп ончону бир жолу өөп алды. Ал жанындагыларга мен жырткычтарды алаксытып турам, силер бул жерден качып кеткиле. Батыраак кыймылдагыла деп өзү кыйкырган бойдон жырткычтарды өзү менен алаксытып жөнөйт. Бул убакта бийиктиктен түшүп кеткен Квиннам дагы деле өлбөй калыптыр. Качып бара жаткан Чхонсан бир кезде лифт орнотулган жерге секирип өтүп, артынан келген жырткычтардын бардыгы ылдый жака кулап кетет. Бул убакта каармандарыбыз дагы ал жерден качып кеткенге жетишип калышкан. Бир кезде Чхонсандын жанына Квиннам жетип келип, эми мен сени өлтүргөнгө убакыт келди окшойт. Жалгыз калдыңбы деп эле экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталып, Квиннам күчтүүлүккө салып эле Чхонсандын бир көзүн оюп салды. Бул убакта шаардын 4 жеринде чогулган жырткычтарга жоокерлер ракета жөнөтүшүп эле жардыра башташат.
Ошентип аскерлердин ою ишке ашып, бул буйрукту берген аскер башчысы ал жерден чыгып кетет. Ал өзүнүн бөлмөсүнө барат дагы аскер башчылык кийимин кийип, камераны жандырып өзүн видео тасмага ала баштайт. Аскер башчы өз сөзүндө мугалим Ленин видео тасмасын көрүп жатышып, ал бул вирустан өлүм гана куткарат, башка куткаруучу жолу жок экендигин түшүндүргөндүгүн айтып берет. Анан да жардырууларга бир гана мен уруксат бердим, башка эч кимдин күнөөсү жок. Бардык буйруктар мен тараптан чыгып жатты деп видео тасманы аяктап, андан соң аялына коңгуроо кылып аны сүйөрүн айтат дагы тапанчасы менен өзүн өзү атып алат. Биз мындан соң жарылуудан Чхонсан менен Квиннамдын дагы каза тапкандыгын түшүнөбүз. Жарылуудан кийин Токойдогу каармандарыбыз тирүү калышы ончо Чхонсандын өлгөндүгүн түшүнүп, тагдырына баш ийип Токойду аралап эле андан ары сапарын улашат. Бул убакта Хёсан шаарына келген жоокерлер ал жерде тирүү калган зомбилерди жок кыла башташат. Каармандарыбыз акыры Токойдон чыгып башка шаарга жетишип, ал жерде дагы жарылуудан кийин түтүн каптап, бирок тирүү адамдар такыр эле калбай калыптыр. Көрсө ал жердеги Хёсанга жакын болгондуктан ал жердеги тирүү адамдардын бардыгын куткарып чыгып кетишип, шаарда жырткычтар гана калган экен. Анда куткарылдык деп ойлогон каармандарыбыз кайрадан эле жырткычтарга курчалып калышат. Бирок буга чейин зомбилерди көрө берип жүрөктөрү толгон каармандарыбыз алар менен мушташа башташып, колуна ар кандай куралдарды алып жырткычтарды биринин артынан бирин жок кыла башташты. Өкүнүчтүүсү Юджинди жырткычтардын бири тиштегенге жетишип калат. Бул бала биз билгендей жаачаң кыз Харинин инеси болчу. Ал бир кезде эжесинин көзүнчө эле зомбиге айлана баштап, Намра анын мойнун сындырып эле ошол жерде өлтүрүп салат. Бул убакта Намранын да көзүнүн кызылы такыр эле кетпей, анын курсагы ачып, кээ бир учурда жырткычка айлангандай болуп жандагыларды жегиси келе баштайт. Ошондой маалда ал өзүн кармап, колун тиштегилеп, досторуна зыян келтирбөөнүн аракетин кылып жатты. Бирок ушундай учурлардын биринде ал ончого кол салып жиберип, муну көргөн Сухё колундагы күрөк менен Намраны чаба албай койду. Анткени Сухё Намраны жакшы көргөндүгүн билебиз. Бир кезде Намра өзүнө келе түшүп кылган ишине аябай уялып, мени издебегиле деп эле каармандарыбыздан качып кетип калат. Анда ончо менен Сухё анын артынан барып ичелет таппай коюшуп, акырында чогулуп алышып тирүүлөр жайгашкан аймакка жетип барышты. Ошентип аман калгандардын бардыгы куткарылып, алар дагы убактылуу темир торго камалышып, биз мындан соң окуя башталгандан бери 4 ай өткөндүгүн көрөбүз. Көрсө бул убакка чейин деле вируска каршы эч кандай дары таба алышпай, зомбилерди жок кылуу менен гана алек болушуп, шаарларды тазалашыптыр. Камалгандардын болсо оорусу жок экендигин түшүнүшүп, каармандарыбыз эркиндикке чыгышып, алар бир күнү чогулуп алышып эски мектебибизге барып келбейлиби деп эле жөнөп калышат. Эң кызыгы, каармандарыбыз мектептин үстүнө чыкса ал жакта от жагалап туруптур. Бир кезде бардыгын таң калтырып, алардын жанынан Намра келип, көзүндө кызылы жоголуп, мурдагыдай эле таптатнакай кызгайланып калыптыр. Ал каармандарыбызды көргөндүгүнө кубангандыгын айтып, мен силердей адамдагы эмесмин, бирок жырткыч деле эмесмин. Бирок мени ушул бойдон эстеп калгыла, силерди дагы деле дос тутамын. Кантсе да мен бул жактан өзүмө окшогондорду таап алдым. Эми көрүшкөнчө деп эле бардыгын таң калтырып, имараттын үстүнө секирип ал жерден кетип калат. Достор, ошону менен бул көп көзөгөн тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бири-бирибизге жырткычтай мамиле кылбай, сылык мамиле кылганда үйрөнө жүрөлү.